Могу 75. Кол койгондорду эмне эле ары бери сүйрөп жүрүшөт, мен ошону түшүнбөй койдум да. Садыр, сенин мөөнөтүң бүтүп калды, жаңы шайлоо өткөрөлү деген үчүн элеби? Эми мөөнөтү бүтсө бүттү деп эле айтышат да, эмнеси бар экен? Ары бери эле бийлигине калчылап тим эле шоо кылып жиберди го. Конституционный сотко чейин берип тим эле. Соттордун баары да буга баш ийеткенин билебиз да биз. Элдин баарына келесо деп ойлойт болуш керек. Кандай жол менен келгенин, кимдин аркасы менен келгенин, эмне деген убадаларды берип келгенин билебиз да баардыгыбыз эле. Муну жашырганда эмне? Садыр Жапаров легитимсиз президент экен, ЭКНКнын сотрудниктеринин беттерине эле айткам мен. Бул Садырды президент катары тааныбайм деп. Эми тааныбасам тааныбайм да эмнеси бар экен? Анткени мен билем, бул кандай жолдор менен келген, кандай алдамчылык, коркутуу, үркүтүүлөр менен келген. Мунун баардыгы ачыкка чыгат, баары бир иш козголот буга. Бул ойлоп атат. Азыр бийликти эмне үчүн бул азыр тырышып атат бийлигин? Анткени бул бийликтен кетсе болду, муну сразу эле иштерин баардыгы сотко кетет. Ошон үчүн тырышып атат да бул болушунча азыр. Бул азыр баардык аракеттерин кылып атат да, бийликте калып калам деп ойлоп атат бул кайра элечи. БШКны өзүнүн колуна алып, депутаттар өзүнүн колуна алып, эми ушул президенттер бийликке келгенде көздөрү май басып түшүнбөй калышат го дейм булар. Түбөлүк отургусу келип, түбөлүк отурабыз деген ойдон калып калышат го дейм булар. Ойлойт болуш керек, бийлик бизди сактап калат деп. Жок, бизде, по крайней мере, Кыргызстанда андай эмес да. Бизде эл гана чечет. Ким калат, ким калбайт. Ошону түшүнбөйт. Канчасы келди булардын. Бирөөсү да түшүнбөй койду го ошону. Түрмөдөн жаңы чыкканда Ак үйдөн ушундук убадаларды берди го бизге. Ой, тим эле Кумторду алсак жыргап калабыз. Кумторду алды, эмне болду? Менчик, үй бүлөлүк менчик болуп калды го азыр Кумтор алардын. Карызды 5 жылдын ичинде эле төп коем деген мигранттардын баарын кайтарам деп кошоматчылар чыгып атат. Ой, бул карызды төлөп коюш не проблема. Жөн гана азыр төлөп койсо көп акча кетип калат, анан тиги, анан бул деп башты айлантып эле айтып. Кеп анда эмес да. Кеп башкада болуп атпайбы? Кеп деген эмне үчүн бул бизди алдап 5 жылдын ичинде карыздан кутулуп коем деп кайра бизди карызга тыгып салды экесе. Мейли эми карыз алыптыр. Эми ошол карыз алганга жараша масштабдуу эмне болду биздин өлкөбүздө? Өзгөрүү кандай болду? Ошол акчага, каражатка жараша эмне өзгөрүү болду бизде, айткылачы? Мунун баардыгы эле түшүнүктүү да. Анан каяктагы бир кошоматчылардын баары келип алып эле көт чала берсе биз качан өнүкмөк элек? Кудай буйруса мындан ары баардыгы башкача болот. Башка алданбайбыз бул шылыгындарга. Укам баскы сенчу. Мен укам басам он үчүн акча таппай атабыз. Эбизде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жолу операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45 000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам 5 жылдан бери ушундай операция жасалып келатат. Алла разы болсун. Алла ырайымыңызды берсин. Алла ырайымыңызды берсин.
аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Фамилия аты жөнүңүз? Жапаров Садыр Нуркожоевич. Туулган жылыңыз, күнү айы? 6 декабрь 68. Кайсыл жерде туулгансыз? Кеңсу айылы, Түз айылы, Скоро области. Улутуңуз? Кыргыз. Жарандыгыңыз? Кыргызстан. Үй бүлөлүк абалыңыз? Юбилейный 4 балам бар. Балдарыңыздын жаштары? 25, 20, 14, 13. Эки балаңыз жаш жетеликтерге кирет, Ооба. Мурда соттолгонсузбу? Ооба. Соттуулугуңуз жоюлганбы? Мурдагы Жоюлган эмес. Жоюлган эмес. Иштеген жериңиз? Иштебейм о. Кармалганга чейинки жашаган жериңиз? Чет өлкөдө жүр. Жок, азыркы күндө Кыргызстанда жашаган жериңиз барбы? Жашаган жерим Үй бүлөңүз болсо? Куйрукчук 81. Куйрукчук 81. Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасы тарабынан бекитилген айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн колуңузга алдыңызбы? Тараптар өздүгү боюнча суроолор барбы жокпу? Суроолор жок. Анда бул кылмыш ишин кароо боюнча соттук урам жарыяланат. Жапар туруңуз, урам жарыяланат. Бул кылмыш ишин 1-Май райондук сотунун судьясы Кайыпов Эмилбек Өскөнбаевдин төрагалыгында сот отурумунун секретары катары Зайырбеков, мамлекеттик айыптоочулар катары 1-Май районунун прокурорунун ага жардамчылары Доктурбеков жана Назырымбековдун, ошондой эле соттолуучунун жактоочулары Токтосуновдун, Абдрахманованын, Аркабаевдин, Медетованын, ошондой эле коомдук жактоочу катары Абдрасулованын катышуусунда жүргүздү. Соттук курамга каршылык чектөөлөр барбы жокпу? Жапаров сиздин? Жок бар. Адвокаттар? Жок. Мамлекеттик айыптоочулар? Жок, ишенебиз. Анда сот Жапаров сиздин укуктарыңызды Кыргыз Республикасынын Жаңы процессуалдык кодексинин 42 статьясынын негизинде укуктарыңызды жана милдеттериңизди түшүндүрөт. Сиз бул иш боюнча иштин материалдары менен таанышууга, арыз өтүнүчтөрдү келтирүүгө, сотко катышкан күбөлөргө суроо берүүгө, кошумча далилдерди келтирүүгө, көрсөтмө берүүгө же көрсөтмө берүүдөн баш тартууга, акыркы сөзгө жана эгерде соттун чыгарылган чечимине макул болбосоңуз, мыйзамда каралган тартипте даттанууга укуктусуз. Сиз сот отурумунун тартибин сактоого жана төрагалык кылуучунун буйруктарын аткарууга милдеттүүсүз. Түшүнүктүү? Отуруңуз. Соттук териштирүү башталар алдында тынчтыкты сактабаңыздар деп айтпадым. Так, таңдоо. Ким начальник таңдоо? Эки эшикти тең жапкылы. Жауап турат, салкын болуп турат эле кичине.